болsun, алам içinde Kırgızstan tinch bolsun, Kırgızstan içinde çegaralarımız bekem, eli jurtubuz aman, tuğanların uyunda beykuttu, kuttu, tinchlik boluşun Allah Ta'aladan tileybiz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bi hayr. Allah'ım alamımızga tinchlik ber. Alam katarına Kırgızstan memleketimizge tinchlik ber. Ya Rabbim şu çegaralarımız bekem bolsun. Kolu koşunalarımızın ortasında ынтымак, birimlik olsun. Uşul jerde kol jayıp turgan bir atanın baldары olturabız. Allah Ta'alam barımızın yaşıbızga bereke versin, üy-büyübüzge tinchlik versin. Mına şu tuğanlardan başın biriktirip hizmet kılıp, eli jurtka hizmet kılıp duran degen tuğanımız Safar Taksiribizin işine iyilik, üy-büyübüzün tinchlik bolsun. Rahmat. Yaxşı söz boldu hem turadınız. Bunu neme? Tokunbay aka siz yigizip bana bunu çok acil gelin. Siz şuna cevap verin. Ana kap cevap koyalım tuğanda. Yigiz öyle var. Ana şart. Kulluk bolsun satmayınız. Bir fata ver koyalım. Buna nemat acıbız. Ava жақшынакай сөздерді айтты. Мұсылманшылықтың жолындағы жақшынакай ойларды айтты. Лайым ушулардың барды қабыл келсін. Сапариним абдан жоопкерчиликтүү. Эки адам, үч адам бириккен жерди коом деп коет. Ушу биз болсо канча адамдарбыз, бу жерде отуруп алгандары канча. Ошолордун баарын бириктирип, анан кийин баягы башталган иштер башы жакшы эле башталган. Кишинин этеги канча жакшы болбой кеткен учурлар болгон. Кудай буюрса ар кандай нерсени оңдосо болот. Биз дагы бул жерде отургандар мен өзүм үчүн жооп берейин, мен өзүм деле колума эмне келсе сөз менен болобу. Ушу мен ичимде мундуз экениме дайым сыймыктанып жүргөмүн. Дагы эле ошондой берем. Биздин бардыгыбыз ынтымак болсок, андан бетер бири-бирибизге карата сый урматыбыз, өзүбүздүн уругубузду мындай сыйлоо сезимдер ого бетер күч алат. Сага ден соолук каалайм. Ушу баштаган өтө жооптуу ишиңде Кудай жолуңду ачык кылсын. Аталека siz daha bir fata ver koyalım. Amin. Amin. Ел аман болсын, жер аман болсын, арасында ошол моминде тургандардын бардыгы аман болсын. Amin. Эмдин ою кандай болсо тилеген максаттарына өздөрүн ошол тилегендей кылып Алла Таала кабылып жеткирген болсын. Дайым жакшылыктарга жолукпот, жамандыктардан алыс болгула. Өнүңүз өскүрүп, башыңарга бак болсун, үйүңөргө кут болсун. Ыман рызкыңар улук ыкыбалыңар келегейиңер тегиз болуп өнүп жүрүшүңөрдү Алла Таала. Marko aka siz daha bir fata ver koyalım. Amin. Ынтымақтың başlamış şer olsun. Başlagan işin baysallığı olsun, yolun saparlığı olsun, işine ilgilik, yaş ekesin, bilimli ekesin, bizge baş göz bolup şu mutluluğunu jeteklep jüre verdim. Allah'ım. Неме мненияда болотам, бардык жерде туугандар ушунда тозушуп, ниеттер таза, жакшы ойлорун айтып, сунуштарын айтышып, бизди кубандырып атат. Биз баягы 4-курултайдан кийин ушу пландарыбыздын бири болчу, Кыргызстан боюнча кыдырып, андан кийин Россия жакта Алтайда да туугандарыбыз бар, Өзбекстанга кирип, туугандар менен бир көзмө көз көрүшүп, Бишкекте отуруп не болбойт да. Каждый областтарда, райондордо координаторлорубуз бар, бирок баары жүз көрүшөлү деген план бар. Мына ошонун чети аткарылып атат. Эми азыр Кудай кааласа түндүккө барып кыдырып келсек, кечээ мынакей Өзбекстанга кирип, аякта дагы ушу Андижан областындагы 4-5 айылга кыдырып, Мундус деген айылына чейин барып, туугандар менен жолугуп, алар вообще бизге чоң неме берди. Орустар айткан дух берди да. Акалса биз эми башкача ойлоп жүрөттүк. Алар Өзбекстанда өзүн жакшы сезип, Мундус деген нерсени унутпай, санжырачыларыбыз бар экен, жаш балдарыбыз бар экен, ушу мундуздар менен бирге болсок деген ниеттери өтө күчтүү экен да. Биз мына Султан эке экөөбүз кирип,
ушундай энергия алып чыктык сүйүнүчтө. Бүгүн дагы мынакей базар коронуна жолуктук. Азыр силер менен жолугатабыз жалага сузап. Биз чын айтканда мен сүйүн атам ушу бактылуумун силердин туугандардын баарына. Мен атам ошо төрөлгөндө эле эске келген ушу айтты эле, сен кыргызсың, мундуссуң депчи. Мундус урусунансың деп. Ошодон бери мынакей мундус деп жүрөбүз да. Анан кийин биздин мен сурап калдыңар, ошо мен Аксы аймагынын Ташкөмүр шаарында төрөлгөм. Өзү атам немеден Аксу айылынан, Аксы аймагы. Ошол жерде төрөлгөн, биздин түйүбүз ошо Аксу айылынан да. Ат базар мундус болобуз. Бизде Аксы аймагында 1100 үй бүлө бар. Биз тактап 5 жыл мурун. Баягы улак өткөзгөнбүз, азыр Иматулла ажы да айтып атам. Сиз баары өзүңүз бата берип, ушу улакты неме кылдыңыздар. Ушу анан 6 балам бар. Бишкекте жашайм. Неме 3 окуу жайды бүткөм. Биринчи физмат 90-жылдан бери окуп атабыз өзү. Физмат, юрфак, строитель, инженер строительмен. Анан кийин МЧСте иштегем госслужбада. Общий бир 17 жылдан бери госслужбада иштеп, азыр ушу кичине бизнеске өтүп калганбыз. Анан советник госслужба 3 класса деген чиним бар. Ташкөмүр шаарынын ардактуу атылуумун. Баа жакшы нерселерди айтып берсем, Кудай еще четинен жакшы нерселер бар. Анан 2015-тен бери ушу мен Ысык көлдө курултайга барып, ушунча тууганым бар экен, дүйнө жүзүндө 6 айда Кытайдан келген баргандар билет болуш керек. Өзбекстандан, Россиядан келген көп жерден. Ошол жерде 500 делегат болгон да. Ошол жерде мени Аксы аймагынын координатор кылып шайлашкан 500 адам. Адан кийин Мусакенин жанында жүрүп ошо бизди жалаң жаш балдар эми иштегиле, мен силерге жол көрсөтүп турайын деп туруп, жаш балдарды жалаң зам кылып иштеткен да. Алмаз, Миран деген балдар. Анан ушу 5 жылдан бери Мусакенин рахматы ошо немесин алдык, тарбиясын алдык, көп нерселерди үйрөттү, айтты. Анан эми буйрук экен, ушу өтө өкүндүк, өзүңөр билесиңер, каза болуп калды, ага чейин да кыйналып, жеңишке 8 жыл төшөктө жатып калган. Биз баары көрчү элек ушундай зээнди кетет да, өзүнүн ден соолугу да начар, бирок ошого карабай чыдап, билдирбей жүрдү. Жүрөк деген неме экен, чыдай албай акыры токтоп. Ушундай нерсе болуп кетти. Адан кийин бизде уставда жазылуу да, башчы неме болсо бир 2-3 пункту бар, ошо алмашып калса, же каза болсо сөзсүз курултайды өткөзүп, жаңы неме төраган шайлаш экен да. Биз ошо өзүбүздүн устав боюнча эле кетип атабыз. Бардыгына 1 ай мурун делегаттарды бардык жерлерге неме пригласительный жөнөтүп, ошо 250 адам барып, 26-июнда. Ошол жерде Улам Саврека бардык жерге айтып атат. Берде конкурент болбой, бизде туугандардын арасында бири-бирибиз менен чабышпай, очеред менен берели деген Султан экен жакшы идеясы менен ошо мурун биринчи неме базар коргондон болуптур. Төрагабыз Тогонбай Зикирович. Экинчи Сузактан болуптур, Рашид Тагаев Рашид Бакирович. Анан үчүнчү Нокенден Мусакени Тангантиев Молдомуса Ташполотович шайлаган. Анан алар ушундай идея беришти, мынакей азыр Аксыга берели. Себеби ага чейин аксакалдар протокол жазып кайрылышкан немегечи башкармалга. Бизден дагы болсо мындай очеред менен кызганарды. Анан ошолордун ичинен тандап мени көрсөтүштү эле, мен да ары ойлонуп, бери ойлонуп, мен көбүнчө немеде иштин бардыгын төраган орунбасарлары, координаторлар ушундай коомдо жардам берет экен да. Анан мен бардыгы менен сүйлөшүп чыксам, мурун мындай жок эле бир 2-3 орунбасар болчу экен да. Биз азыр бардык областтардан мен орунбасар шайладым да. Жалаң балдар, иштей турган балдар, мундус деген жүрөгү соккон балдар, проверенный балдар да. Ошолордун арасында Алмаз, Миран деген балдарыбыз да.
Мен буларга азыр 100 эмес 150% ишенем маке. Мага жардам беришет, чогуу иш кылабыз. Ушундай курултайдан кийин астыга план койгонбуз. Биринчи ушу туугандар менен жолугушуп, жүз көрүшүп, сунуштарын, может bir предложение, ар түрдүү ойлоруңар болсо биз ошону эсепке алып, кийинки иштегенге жардам болобу деген азыр кыдырып жүрөбүз да ушуну. Экинчи маселебиз, экинчи планыбыз болчу. Бул Кыргызстанда деле дүйнө жүзүндө перепис население кылат да. 5 жылда бир, 10 жылда бир канча кыргыз эли бар, канча аял анын ичинде. Ошондой эле кылып, азыр тактоо баракчасын даярдап чыктык. Жакында жаңы жылга чейин ошо тактоо баракчасын перепис население кыла алайын деп атабыз. Мундус туугандардын арасындачы. Себеби мисалы мынакей Сузак районунда канча мундус туугандарыбыз бар. Кайсы айылда канча барды чыгат да, ошону базаданыкка киргизип, биз баягы Аксыда 5 жыл мурун ушундай кылганбыз. Ошон үчүн мен уверен айтып атам, 1100 үй бүлө бар депчи. Канча кайсы айылда канча үй бүлө бар экенин билебиз. Немеге киргизгенбиз да базадан, компьютергечи. Анан өзүбүзгө оңой экен да, канча эркек адам бар, канча аял киши, канча бала ошодон эле билинет экен. Тактоо баракчасынын ичинде фамилия аты бир үй бүлөнүн баягы атасын. Анан балдарынын аты канча 5 баласы болсо 5 баласы жазылат. Анан 7 атасынын аты бар жазылат. Себеби ал 7 атасы эмне үчүн? Баягы китеп билесиңер да, Санжыра азыр буга чейин жазылды. Будан кийин да тактап дагы более жакшыраак кылып, Өзбекстанда, Россиядагы туугандарыбыз ушулорду да киргизели деп атса, чоң китеп кылып, ар бир мундус тууганыбыздын үйүндө турса, ал кийинки муундарыбыз окуйт да, биз алып койсок алар окуйт. Ушундай биз бутактан келиптирик, барып башыбыз мундуска кошулат деп. Ушундай жакшы ой идеяларды ойлонуп чыгып атабыз да, план кылдык да. Ушу ишибизгечи быйылкы жылга эле, жаңы жылга чейин перепис население кылабызга азыр мынакей Уламсар эке Жалал Абад областынын немеси координатору. Ушул аркылуу райондордогу координаторлор, айылда координаторлор жардам берип, перепис населениянын жаңы жылга чейин бүтүрүп алсак, бизде уже чоң мүмкүнчүлүк болот да. Кызык жылооңордо болсун дайыма. Ак жол кармаган тутканыңарга береке берип, денеңе сак болуп, үйүңөргө тынч аман жетип алышыңарды Алла Таала кабыл кылсын. Мен ойлогон болсом, оюңардын баары аткарылып, тынч аман. Алла Таала ошол жолубузду адаштырбасын. Мындан ары эки адам дээрчибестен бир адам дээрчип жүргүлөт. Бара жатып эки багытка бөлүнбөстөн бир багыт менен кеткиле. Бара жатып окугула. Солго кетсе эмне болот, оңго кетсе эмне болот. Ошол кайсынысы жакшы жагы болсо, ошол жака кетели. Ынтымак бололу, аман бололу, тынч бололу. Мына мамлекетибизде тынччылык болсун. Элибизде токчулук болсун. Туугандар аралыкпы, улуттар аралыкпы? Алла Таала тынччылыгын берсин. Курсагың ток болсо, кайдың жок болсо, анан тынччылык болот. Болбосо тынччылык болушу кыйыныраак. Алла Таала бизге жакшылык нерселерден баарын насип эткен болсун. Амин. Аллаху акбар.